Assalamu alaikum урматтуу кайрылдуу элим, урматтуу эли журт. Ушул карындашыбызга өзүбүздүн айылыбыздан, өзүбүздүн чекелик айылдан болгон Кара Дөбөдө жашоочу карындашыбызга жардам колун сунайлык, кайрымдуулук кылайлык. Кадамжай районуна караштуу Кара Дөбө айыл өкмөтүнүн Кожо айылынын тургуну Мурзаимова Гүлмайрам Сабировна 2012 жылдан бери гепатит Б оорусу менен ооруп келет. Дарылануу үчүн Москвага чейин барып, эч кандай жыйынтык болгон эмес. Сироз печень диагноз коюлуп, тез арада Индияга операцияга алып барыш керек болуп турат. Урматтуу мекендештер, сиздерден жардам сурайбыз. Кайдыгер карабай, бир тууган, бир боорубузга жардам колун сунууну өтүнөбүз. Урматтуу мекендештер, машы сыйным Гүлмайрам сироз печень менен ооруйт. Сиздерден илтимас, жакын арада Индияга барыш керек. Шуга сиздерден жардам сураймын. Жардам бериңиздер. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Мен Мурзаимова Гүлмайрам. 2012 жылы 3 балам төрөгөндө ушул сироз печень оорусуна кабылдым. 9 жылдан бери ушул оору менен алышып келемин. Москвага барып көрүндүм, көптөгөн шаарларга бардым, бирок эч кандай дармек жардам бербей калды. Акырында пересадка печень деп Индияга заключение чыгарып беришти. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен 3 баламдын бактысына аман эсен айыгып келейин. Жардамыңыздарды аябайсыздар деген үмүттөмүн. Алла шифасын берсин. Көрбөйсүздарбы, үмүт кылып атат. Колубуздардан келгенче 100 сом болобу, 50 сом болобу, ар ким каалашынча ушул кызыбызга жардам кылайлы. Таш дөбөчү өзүбүздүн Мурзаимов Сабыр аканын кызы. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Үй бүлөңүздөргө амандык.